АКБ бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы эң таанымал интернет жылдызы. Эжеңизге биринчиден сурообуз, өзүңүз жана айта кете турган болсоңуз, кайсыл жактан болосуз? Мен Оштун кызы болом да. Кайсыл жерде? Оштун Жапалак деген Кеңеш деген илгери Кеңеш совхозу болчу. Ораке деген айылынан болом. 64 апрель төрөлгөнмүн. Өтө орто үй бүлөдө. Атам Түркүстан, апам Нокаттын кызы Тургун. Атам биздин атабыздан эте өтүп кетти. Биз 6 кыз бир уул эте атадан ажырадык. Канча балаңыз бар? Канча кыз, канча балаңыз бар? Аллага шүгүр 7 уул бир кызым бар. Бул кийинки суроо эже, бул Садыр Жапаровду качандан бери тааныйсыз сиз? Садак улуйундар. Могу Садыр Жапаровду мен өзүм саясатка аралашпайм. Түшүнүгүм жок. Чындыгында билим албагандайын. Бул Садыр Жапаровду мен тааныбайт деле болчумун. Азыр ушу Фатима канчага чыгып калды неме? Фатима канчага чыкты? 4 ай даватка чыкканда Фатима туулганда 5 жыл мурун мен чоң уулум 4 ай даватка кеткен. Илгери бул даватка чыкканда коркот элем. Баламын жөнө согушка кетканда узатып калгам, анан кийин уксам балам көлдө деди. Көл жакшы жер дедим. Бирок кыштын күнү болчу, шилдеде кеткен. Анан ошо булар 2-3 ай өткөндөн кийин эле ушу недирки ушу Садыр Нуркожоевдун атасынын мечити бармыш ошо көлдө. Булар ошо мечитке барып калганда ошо жерде бир киши андан мунуку мечит буларды кабыл албай киргизбей койгон экен, эшип жаткан экен. Кийинки мечитке барганда эле бир киши кабыл алып, буларга байна кылып берип, жаш оокаттарды кылып берип, анан кийин бир маалда балдарым дуа кылып койгулачы, менин ушундай Садыр деген балам түрмөканада деген экен. Ошондон кийин балам 4 ай даваттан келгенде анан сүйлөшүп отурсак, ушундай Садыр деген ушундай депутат бар экен, анан ошо Кумтөр тууралуу бир бала десе, анан бир жактан ойноп келаткан семьясы менен аэропорттон калмап эле камап коюп берсе, Садыр ким экен дедим, анан бул айтып калды. Жакшы мындай салакалуу сонун атасы бар экен, бизге байна кылып берди. Балдарым, силер мусапырсыңар да, мусапыр болуп жүрөсүңөр да, ошо силерди Алла жолуна чыгарган ата-энеңерге рахмат деп бизге рахмат айтты экен ошо Садырдын атасынан. Балам айтты, өтө жакшы киши экен. Балам түрмөдө дуа кылып койгула деп көзүнө жаш алды. Апа мен отуруп туруп ошо Садыр түрмөдө дуа кылдым. Анан мен ошондон элем Садырды көрбөй эле ушу Садырдын атасы балама чай берипти да сада болоюн. Садыр түрмөдөн чыгып эле дуа кылып калам. Шетип жүрдүм. Анан кийин эле 1 жыл 2 жыл өтпөй эле эми 5 жыл 6 жыл дейин Садырдын атын укканыма. Ушу кызым төрөлгөн. Анан Камбарова Гүлмира деген эжем менин кайнэжем болот. Ташиевка иштеп бербейсиңби, сен байкочу болуп эле бер деди. Менден эми муну караматтын мактанбайын, жарымы менен коркот. Күннажа дегенде. Сен деди байкочу болуп отурсаң анча-мынчадан тартипти кармайт деди. Бопту деп байкочу болуп отурдум эле, ошо шайлоо бир начар өттү да балам, балам. Мен мурун кийин шайлоого балет чап коюп келерчүмүн. Шайлоонун эртеси жүрөгүм ооруп калдым. Балды эле голосун сатып үйрөт турбайбы? Түшкө чейин 2000ден, түштөн кийин сендер балдар 1000ден эле сатып атты. Ой, эшикке чыксаң шайлоо, эшек шайлоо болуп бири-бирин кууп жүрүптүр. Пул бер, мен таштап чыктым деп. Дүңкү деле содурашат экен. Анан жүрөгүм бар, шайлоо ушундай өтөт экен деп, анан эртеси ташип эметпей кандай отуруп ыйладым. Анан мен кайылуу жасап чыгам, сен балдарым, апам эмне кыласыз деди. Анан кийин эле ташип бир келип мына кыз көлгө неме өткөзүп калды. Чогуш өткөзүп калганда бардык да, аялдар барсак, ташип мынтип калды да. Чыкканда эле Садырды түрмөдөн чыгарыш керек деген эле мен, муну баягы мен балам айткан Садыр болуп жүрбөсүн дедим турасыз эле. Мен өз саарымдай компарасатын жогураак. Анан ошо Садыр экен. Садыр деле кол чабып калдык. Анан кийин айттым, ошо Садыр түрмөдөн чыгарат экенбиз, Ташиевди колдосок деп ушинтип анан кийин көп адамдарга мен тоба кылдым. Мына менде азыр 5 келин бар, Аллахка шүгүр тууган урук бар. Досторума айттым, Ташиевди эле шайлай берейли, Садыр чыгарат экен дедим. Көп адам тилим алды. Муну балама айтты, ошо Садыр дегенди чыгарат экенсем, айбегим апа, давай анда ошого ташайбыз. Ошо чыгыш керек. Мен анатасын чайын ичкем деп балама бүт досторуна 80 атып кайтып ушинтип анан Садыр Ташиевди шайладык. Ташиевди шайлагандан кийин Садырыбыз чыкты. Садырыбыз чыкканда эле Садыр Жалалатка келди. Садыр көрөбүз бардыбыз барабыз да. Оң тескери кийип алып. Ошо күнү бирөө ишенбейт, пайпам тескери кийип барып, мына майлем. Бирөө пайпам кара, анан биз барсак уже Садыр келип, андайым ошо Камбарова Гүлмира эжем чакырды, Гүлнара келгиле деп. Барсак уже Садыр келип сүйлөп калган экен, мен барып бирөө бийикке отуруп алгам. Отуруп алсам, анан бир аял чыгып эле бир белекеттер сүйлөйт да, анан ушу эми мисалы үчүн Садыр кийин президент болгондо ошондой көйгөйлөр дугат. Азыр эми боло турган жерде айтпайбы, анан туруп мен сүйлөйүн деп сүйлөдүм. Сүйлөсөм, анан эртеси мени хит кылып бирдик адамдар.
Бул ошол деле сүйлөгөн сөзүн ушул жерден дагы бир кайталап айтып бере аласызбы эже? Ойнанайын чырагым лампочкам деп мен муну балдык эл дедим. Мына азырына кел аяш балдарым айтпайбы. Мына садырга барып сүйлөгөндө деле бири мактады, бири болсо жугундукор деди, бири болсо эмне дейт? Дежурный дейт, айнанайын. Ал дежурный эмне дейт? Элден сурап коем го. Ботом. Дежурный деле билбейм. Садырды ошол эле баламы атасы чай берип койгон үчүн садыр деп жүрөгүмдү чаптым. Анан садырды мага эмнеси чакты? Ба келгенде жакшынакай болуп, карапайым өзүңө деле мына. Ой, мага баардык эле президенттер жаккан, Бакиев деле жаккан, жанагы Жээнбеков деле жаккан, ой, Акаев деле жакчу убагында, жаш кезибизде. Бизге эмне? Бизге заманыбыз тынч болсо, тынч жашасак, уруш болбосо эле болду да. А садыр деле жакты мына. Эми ушу садыр деле ушу садаголоюн элдер кичине укулап чукулабай, бир 3-4 жыл коюп койсо, жакшы эле кетип атат го. Садыр эле эмне дүйнөгө түп болуп баарын элеп жатып калабы эле. Садыр кичине эле Кыргызстандын оңдойт эй. Аны билбей эле асылып атышпайбы элдерчи. Ана муну элдер болсо бир белакаттар жазуу эле Текебаевдин кызы Текебаев мүйүз. Ушу адамдардын ушинтишке максаты жок да балам. Текебаевдин кызын критикалап эмне кылат? Ал голый жүрөбү, кийимчен жүрөбү? Азыр ар ким өзү билет, турабы? Кандай акысы бар бирөөнүн укугун тебелеп кордошко? Ушу садыр менен ташыйп, биз деп неметип жүрүшөт. Ушуну чукулап кече барсам бул жерде бир кайным эле чогулушка чыгарып бара калсам эле мага асылчы сен лампочкаң айнады деп. Айнанайын дедим. Садыр меникиби? Садыр силердики. Силер шайладыңар, турабы? Мен жүрдүм араңарда темтеңдеп. Чырагым лампочкам жакшы айныба деп. Анчам жазам кайна болот да деп койсом, элдин баары дагы мени шылдыңдап TikTokко чыгарып жүрүшүптүр. Ушу жакшыбы? Силер ам шылдыңдабай жакшынакай кылып чыгаргыла.